Эми Кыргызстанда матроним деген түшүнүк болбойт. Конституциялык сот өз чечимин өзгөрттү. Таштанды төгүүчү челектен жашоосу башталган ымыркай, ташталган, кордолгон сабалган балдардын тагдыры кандай болот? Өлкө башчысынын катар-катар чет өлкөгө иш сапарлары Кыргызстанга кандай пайда алып келет? Күндеми жыйынтыктын бул жумадагы чыгарылышы мына ушундай орчундуу темаларды камтыйт. Студияда мен Азамат Абдиев, бизден алыстабаңыздар. Узап бара жаткан жумада аба ырайы кескин өзгөрүп, кылычын көтөрүп кыш келе жатканын сезе баштадык. Дегенче эле борбор калаабыз Бишкек кайрадан кара түтүндүн кучагында калды. Смог деген балээден бул жылы да арыла албайт окшойбуз деп шаардыктар безилдеп жаткан учуру. Кара түтүн каптаса каптасын, бирок кыргызстандыктарды бул кыштан үшүтпөй алып чыгабыз деген кыргыз көмүр өлкөнүн көпчүлүк аймагында арзан көмүр саткан кампаларды уюштуруп, көмүр алгыла деп үндөрү бийик чыгып жаткан учуру. Ал эми Саламаттык сактоо министрлиги дембеден мамлекеттик дарыканаларды ачып, мындан ары арзан дары-дармектер элге жетиштүү болорун жар салды. Кара отун менен дарынын баасын алдыда ызгаары күчтүү кыш сынайт. Күтө туралы. Өтүп бара жаткан жумада көмүр менен дарыдан башка да кандай жаңылыктар жүз берди? Жума хроникасы кенен токтолсун. 6 ноябрь дүйшөмбү. Бишкек Ош жолунда күйүүчү май ташыган унадан чыккан өрттөөчүлүгө жардам берген милиция кызматкерлеринин экинчиси Орозмамат Акуналиев да көз жумду. Адахан Мадумаровдун уулу мас абалында уна айдаган үчүн айдоочулук күбөлүгүнөн ажырады. Бир аптада 264 адам мас абалында уна башкарган. 30 октябрдан 5 ноябрга чейин өлкө аймактарында 18711 жол эрежелерин бузуу фактылары аныкталды. Бишкекте борбор калаанын үй бүлөлүк дарыгерлер борборлордун базасында дагы 2 Эламан деп аталган мамлекеттик дарыкана ачылды. 7 ноябрь шейшембе. Президент Садыр Жапаров журналисттерди, маалымат каражаттарынын кызматкерлерин 7 ноябрь маалымат жана басма сөз күнү менен куттуктады. Бишкек шаарында кыргыз эл баатыры Абсамат Масалиевдин 90 жылдыгы белгиленди. Эмдиги жылы Кара Кыргыз автоном облусунун 100 жылдыгы белгиленет. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүнө карата жасаган кайрылуусунда билдирди. 8 ноябрь шаршембе. Топографиялык жумушчу топтор Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын 17,98 чакырымы боюнча макулдашты. Тараптар Кыргызстандын аймагында өтө турган кийинки жолугушууда калган тилкелер боюнча тиешелүү ишти улантат. Манас аэропорту жолунда уна жарыш уюштурган 12 айдоочу кармалды. Кармалгандардын арасында автобейбаштык жасаган жана кызматкерди сүзүп кете жаздаган унанын айдоочусу дагы бар. Ош шаарында көмүрдү арзан баада сатуучу жайлар уюштурулду. Көмүрдүн баасы 1 килограмм 5 сомду түздү. 9 ноябрь бейшембе. Президент Садыр Жапаров Өзбекистанга болгон расмий иш сапарынын алкагында экономикалык кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кезектеги 16 саммитине катышты. Кыргыз өлкөсү кендерге бай мамлекет. Германиянын Гамбург шаарында токен инвесторлоруна Акылбек Жапаров чакырык таштады. 2 жашар эгиз балдарын зара ушатканы үчүн сабаган келин 2 айга камалды. Ал Ош облусунун Араван районунун 21 жаштагы тургуну. Ала Букада окуучулардын колуна ийне сайып жазалаган мугалимдин ичин милиция териштирип жатат. 10 ноябрь жума. Орусия будайды экспорттоого тыюу салса Кыргызстанга эч кандай таасирин тийгизбейт. Буга чейин коомчулукта кызуу талкуу жараткан материал боюнча чечимди Конституциялык сот жокко чыгарды. Бишкекте таштанды чакасынан табылган ымыркайга Садыр деген ысымый каралды. Анын учурдагы абалы туруктуу экени айтылууда. Кыргызстанда ажылык сапарга каттоо башталды. Талапкерлер алгач кайтарымсыз 1000 сом жана баштапкы 2000 долларды төлөп катталса болот. Өтүп бара жаткан жумада өлкө башчысы саммиттен саммитке, андан соң эл аралык уюмдун сессиясына катышып, иш сапары Азиядан Европага, Европадан Араб аралдарына чейинки аймакты камтыды. Өзбекстанда өткөн экономикалык кызматташтык уюмунун 16 саммитинде Газа тилкесиндеги согушту токтотуу боюнча ыкчам сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү зарылдыгын белгилеп, анын кесепеттери дүйнө элдери үчүн коркунучтуу болоорун да жашырган жок. Курамында 9 мамлекетти камтыган экономикалык кызматташтык уюмунун 16 саммитине катышкан соң Садыр Жапаров Европаны көздөй сапар алды.
Парижде өлкө башчысы ЮНЕСКОнун башкы конференциясынын 42-чи сессиясында сөз сүйлөп, бардык катышуучуларды активдешүүгө жана тоо экосистемаларын сактоо үчүн өзүнүн конкреттүү милдеттемелерин киргизүүгө чакырды. Андан ары Бир планета полярдык саммитинде да сөз сүйлөп, мамлекет башчы мөңгүлөрдү сактоо жолдорун издөө жана суу ресурстарын пайда болгон зонасын коргоо боюнча кызматташууну бириктирүүгө чакырык таштады. Президент саммиттер менен гана чектелбестен бир катар мамлекеттердин башчылары менен эл аралык бизнес чөйрөнүн өкүлдөрү менен да сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө жетишти. Кыскасы, Кыргызстандын кызыкчылыгына зарыл болгон бир учурду да кое берген жок. Кененирээк кесиптешим Нурзада Сыдыкова токтолот. Өтүп бара жаткан бул апта президенттин бир катар өлкөлөргө болгон расмий сапары менен коштолду. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров алгач Өзбекстанда өткөн экономикалык кызматташтык уюмунун саммитине катышты. Анда бир катар мамлекеттердин башчылары менен биргеликте дүйнө жүзүндө орун алып жаткан геосаясий бурулуштар, өзгөрүүлөргө токтолушкан, өзгөчө Газа тилкесиндеги кырдаалды жөнгө салуу, согуштук аракеттерди токтотуу боюнча тез арада сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү зарылдыгын Садыр Жапаров белгилеген эле. С болью в сердце и глубоким сопереживанием мы наблюдаем за ситуацией на Биз жакынкы чыгыштагы кырдаалга жана Газа тилкесиндеги гуманитардык кризиске көңүлүбүз ооруп, зээнибиз кейип байкап отурабыз. Биз тараптарды курмандыктарды жана жайкын тургундарга карата зордук зомбулукту болтурбоо боюнча комплекстүү чараларды көрүүгө, согуштук аракеттерди тез арада токтотууга жана сүйлөшүү процессин күттүрбөстөн баштоого чакырабыз. Мындан тышкары Афганистан элине гуманитардык жардам көрсөтүү жана Афган экономикасын калыбына келтирүүгө көмөктөшө турган долбоорлорду ар тараптан колдоо боюнча ишмердүүлүк улантуунун маанилүүлүгүн белгилейм. Аны менен катар өлкө башчысы мамлекеттер ортосундагы кызматташуу жаатында ишке ашуусу керек болгон багыттарга токтолуп, транспорт жана логистика тармагындагы долбоорлорду ишке ашырууда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу маанилүү экендигин кошумчалаган. Президенттин бул көтөрүп жаткан маселеси эл аралык майданда Кыргызстан үчүн өтө маанилүү. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда бүгүнкүдөй абдан мындай жолдоштук, бир туугандык мамиле болгон жок. Азыр ошондой мамиле мына биз көрүп атабыз, ушундай мамиле пайда болуп атат. 2 жылдан бери мына фонддор түзүлдү. Өзбекстан ошо фондко 11 проектисин акчасын фондко ошо жерге которуп, ошо жерден азыр иштеп атат. Өзбекстан, Кыргызстан менен чоң проекттер бар. Анын ичинде темир жол бар. Темир жол бизди абдан бириктирет, биздин элибизди, биздин экономикабызды. Ал эми 9-10 ноябрь күндөрү президент Садыр Жапаровдун расмий иш сапары Франциянын Париж шаарында уланды. Алгач мамлекет башчысы жубайы Айгүл Жапарова менен Элисей сарайында Франциянын президенти Эммануэль Макрондун атынан мамлекет башчылары жана биринчи айымдар үчүн кабыл алуусуна катышты. Сапардын 2-чи күнүндө мамлекет башчысы ЮНЕСКонун имаратында уюмдун башкы директору Одре Азуле менен жолугушуп, Кыргызстандын мындан арыда ЮНЕСКонун алдындагы аймактарда активдүү иш алып барууга жана уюмдун баалуулук өнүктүрүүгө жана илгерилетүүгө колдон келген салымын кошууга даяр экендигин тастыктады. Жолугушууларды утурлай Садыр Жапаров ЮНЕСКонун башкы конференциясынын 42-чи сессиясына катышып, бардык катышуучуларды тоо экосистемаларын сактоо үчүн өзүнүн конкреттүү милдеттенмелерин киргизүүгө чакырды. Ал Кыргызстан тоо экосистемасынын проблемаларын чечүү максатында буунун алкагында тоолорду туруктуу өнүктүрүү жаатындагы демилгелерди 20 жылдан ашуун убакыттан бери жигердүү илгерилетип келерин белгиледи. 2022-жылы Кыргызстан жана Италиянын демилгеси менен буунун башкы ассамблеясынын тоолорду туруктуу өнүктүрүү резолюциясы бир добуштан кабыл алынган. Бул документ менен 2023-2027 жылдары тоо аймактарын өнүктүрүү боюнча иш-аракеттердин 5 жылдыгы деп жарыяланган. В сентябре, выступая на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, я также... Сентябрда Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 78-чи сессиясында сүйлөп жатып, мен глобалдык климаттын өзгөрүшү темасына да токтолгом. Анын кесепетинен тоо экосистемалары жана мөңгүлөр өзгөчө аялуу болуп калды. Кылымдар бою мөңгүлөр, дарыялар жана тоо экосистемасынын биологиялык ар түрдүүлүгү жок болуп кетүү коркунучунда турат.
Кыргызстан бийик тоолуу өлкө болгондуктан климаттын өзгөрүү шарттарында мөңгүлөрдүн эриши жана мөңгүлүү көлдөрдүн жырылуу коркунучу проблемасына түздөн түз кабылууда. Опасности ледниковых озер в условиях Мамлекет башчысы дүйнөнүн 130дан ашуун өлкөсүндө операция жүргүзгөн ири мунай газ компаниясынын өкүлү Total Energies Renewables компаниясынын вице-президенти Фабиан Демоль менен жолугушту. Садыр Жапаров жемиштүү кызматташууга чакырып, Кыргызстанда ал компаниянын филиалын ачууну сунуштады. Ошол эле жерде Кыргыз Республикасынын энергетика министрлиги менен Total Energies Renewables компаниясынын ортосунда өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюлду. Жолугушуудан соң президент Бир планета полярдык саммитине катышып сөз сүйлөдү. Мамлекет башчысы мөңгүлөрдү сактоо, жолдорун издөө жана суу ресурстарынын пайда болгон зонасын коргоо боюнча кызматташууну бириктирүүгө чакырды. Глобалдык климаттын өзгөрүшү жыл сайын адамзат үчүн олуттуу коркунучка айланып бара жатканын баса белгиледи. Күндүн экинчи жарымында Садыр Жапаров эки өлкөнүн 50ден ашык компаниясынын ишкерлери катышкан биринчи кыргыз-француз бизнес форумуна катышты. Иш-чарага Кыргызстандын жана Франциянын логистика, финансы, туризм, агроөнөр жай комплекси, ЭКБ, IT-технологиялар, текстиль өндүрүшү жана башка тармактарындагы 50ден ашык компаниялардын ишкерлери келди. Анда президент Кыргызстан уникалдуу соода магистралынын улуу жибек жолунда жана Европа менен Азиянын ортосунда жайгашканын белгиледи. Соода жолдорунда пайдалуу географиялык жайгашуусу менен биздин өлкө чыгыш менен батыштын ортосундагы көпүрө боло аларын айтты. мы заинтересованы в опыте Франции. Биз Франциянын агроөнөр жай комплексине жаңы технологияларды киргизүү боюнча тажрыйбасына кызыктарбыз. Ошондой эле биргелешкен агроөнөр жай ишканаларын түзүү боюнча француз компанияларынын сунуштарын кароого даярбыз. Биз Франциянын туристтик индустриясынын өнүгүү деңгээлине суктанабыз. Уровнем развития туристической индустрии. Андан соң президент IDF компаниясынын директорлар кеңешинин төрагасы жана башка директору Люк Римон менен жолугушуп, компанияны Чаткал дарыясына ГЭСти биргелешип курууга жана бул багыттагы ишкерлерди күчөтүүгө чакырды. Ошондой эле Жапаров энергетикалык долбоорлорду ишке ашырууну тездетүү максатында эл аралык каржы институттарынан каржылоону тартуу маселелери иштелип жатканын баса белгиледи. Ал бул өңүттө компанияны Кыргызстанды ишенимдүү өнөктөш катары карап, Борбор Азия аймагында эң ири ГЭСтерди куруу боюнча тажрыйба, технология жана ресурстарды камтыган амбициялуу демилгелерге катышууга үндөдү. Сапардын алкагында президент Садыр Жапаров Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө лидерлер эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүгө жана аны өнөктөштүк деңгээлине чыгарууга даяр экендиктерин белгилешти. Тараптар өз ара пайдалуу кызматташтыкты бекемдөө үчүн саясий диалогду улантуунун маанилүүлүгүн белгилешти. Президент Садыр Жапаров Франциянын президенти Эммануэль Макронду Кыргызстанга сапар менен келип кетүүгө чакырды. Мамлекет башчысынын Париж шаарына болгон иш сапарынын алкагында бир катар жолугушууларда көтөргөн глобалдуу маселелери жана анын жыйынтыгы менен түзүлгөн келишимдер Кыргызстандын социалдык экономикасы үчүн маанилүү. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк стандарттарга жооп берген тажрыйбалуу адистер менен эки өлкө ортосундагы кызматташуулар өзгөчө энергетика тармагында жогорку тепкичтеги өсүүлөргө түрткү болору белгиленип жатат. ГЭСтерди куруу багытында, энергетика багытында абдан бир жакшы бир багыттарды сүйлөштү. Бул нерсе менин оюмча көптөгөн инвесторлордун келишине бир өбөлгө түзөт деп ойлойм да. Себеби дегенде айтып атат. Бизде кардиналдуу реформалар мамлекетте болуп жатат. Биз инвесторлорго буга чейин мындай Кыргызстанда кепилдик болгон эмес да инвесторлор. Биз инвесторлорго кепил болуп беребиз деп атат. Мындан сырткары биздин тарыхыбызда Европадан келген компаниялар ГЭС куруп көргөн эмес. Ошондой чоң трансулуттук компанияларды Кыргызстанга чакыруу менен биз өзүбүздүн потенциалыбызды дагы энергетика багытында мындай чоңойтконго бир жолдор ачылып атат да. Президент Садыр Жапаровдун Франциянын Париж шаарында болгон сапар аяктагандан соң Сауд Аравияга ислам кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин кезексиз ислам саммитине катышуу үчүн барды. Аны Ханзада Мухаммед бин Абдурахим бин Абзел Азиз Эр-Рияттын губернаторунун орун басары тосуп алды. Эскерте кетсек, иш сапардын жүрүшүндө Палестина, Израиль жаңжалын талкуулоо пландаштырылууда. Нурзада Сыдыкова, Асхат Касымбеков, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.
Салыкты жашырып, мыйзамдардан буйта өтүп көнүп калгандардын да күнү бүтүп бара жатат. Улуттук коопсуздук кызматы мамлекеттин чөнтөгүнө зыян келтиргендерди чекесинен кармап, жеп алгандарын төлөтүп, кымырып алгандарын таптырууда. Бул жумада эле бюджетке келтирилген 88 миллион сомдун орду толтурулду. Сүлүктүү шаарынын аймагында акыркы 6 жыл ичинде көмүр өндүрүү, сатуу жана экспорттоо менен алектенген 29 чарба жүргүзүүчүлөрдүн ишмердүүлүгүнө салыкты текшерүү жүрдө эле 10дон ашыгы 217 миллион сом мамлекеттин казына төлөй турганы аныкталды. Бул бир шаардын аймагындагы гана алешемдиктер. Кыргызстан боюнча салыктарын жашырып жүргөн чарбалар, ишканалар жүздөп эмес, миңдеп саналат. Улуттук коопсуздук кызматы бул жумада салык жашыргандарды аныктоо менен гана чектелип калган жок. Кыргызстандын чек арасы аркылуу Казакстанга чет өлкөлүк жарандарды системалуу түрдө мыйзамсыз алып өтүү менен алектенген топтун ишмердүүлүгүнө да бөгөт койду. Мыйзамсыз миграцияны уюштуруп, анын эсебинен акча жасап жүргөн 7 жаран камакка алынды. Чек араны улай кадимки биздин борбордо жайгашкан Манас эл аралык аэропортунда баңгизаттарды мыйзамсыз алып өтүүнү туруктуу уюштурган схеманын бетин ачты. Азыр наркобизнесмендер килограммдап эмес, тонналап ташып калганын улуттук коопсуздук кызматы далилдеди. Дагы кимдер кармалды? Кандай мыйзамсыз иштердин бет ачылды? Гүлдона Момунова кенен токтолот. Бул кармалган жарандар Ички иштер министрлигинин кызматкерлери. Алар чет элдик жарандардан жогорку суммада пара талап кылып жүрүшкөн. Ошондой эле Пакистандын атуулдары менен биргеликте сойкулук жайларын уюштуруп, интимдик мүнөздөгү кызматтарды көрсөтүп жүргөн жарандардан системалуу түрдө акча алып турушкан. Мындан ары алар мыйзам чегинде жооп беришет. Анткени алардын былыгы УКМК тарабынан ачыкталып, тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Каралардан да коркунучтуу кызылдар бар. Бүгүнкү күндө ошол кызылдар, укук коргоо органдары, милиция кызматкерлери ошол акча аркылуу, пара аркылуу көптөгөн карапайым калктын маселесин чечпей, өздөрү кайра рейдерчиликке барган учурлар өтө көп. Буга чейин аралашып кеткендерин биз аныктап атабыз деп атат. Кызмат адамдарын, бийликтеги адамдар менен, каралар менен аралашып кеткенин аныктап атабыз, аларды кетирип атабыз деп. Андайлар өтө көп. Ошон үчүн бул күрөштү аягына чыгарган бардык коомчулук күтүп атат да. А бул болсо өлкөнүн жогорку сотуна караштуу сот департаментинин кызматкерлери. Алар сот аткаруучулар кызматынын кызыкчылыктарына каршы иштерди жасап, материалдык пайда алуу максатында жарандарды өлкөнүн чегинен тышкары чыгаруу үчүн чектөөлөрдү алып салуу максатында ири өлчөмдө пара алып турушкан. Көпчүлүктүн нааразычылыгына жана сынына кабылган сот тутумундагы мындай коррупциялык көрүнүштөр бөгөттөлүп жаткан сыяктуу. Анткени УКМК бул органды мыйзамсыз иштерден тазалоону ыкчам жүргүзүүдө. Мынакей баягы кылмыш 40 жылда деп коет. Кылмыш 40 жыл эмес, эгемендик алганыбызга 32 жыл болду. Мына 40 жылга жетпей эле кылмыштуулуктардын баардыгынын бети ачылып, айгинелеп көрсөтүлүп калды. Мафиялык, ошондой эле каралык баягындай бир зөкүрчүлүктөрүн көрсөтүп, мамлекеттик деңгээлдеги иштерге чейин киришкенге аракет жасашты да, бүгүнкү күнгө чейин. Эми бүгүнкү күндөгү ошол реформа, ошолордун тазалоо иштери жүрүп жатканы бул абдан жакшы нерсе. Бул анткени мамлекетибиздин өсүп өнүүсүнө, келечегине түздөн түз бир жакшы пайдасын берет. Алда мейли, сиз бул видео тасманы караңыз. Мында 24 тонна 350 килограмм кондитердик апийим түрүндөгү жүк. Анын ичинде болжол менен 7-8 тонна көкнар, апийим сабагы бар. Мунун баары Манас эл аралык аэропорту аркылуу контрабандалык негизде өлкөгө мыйзамсыз ташылып келинген. Коопсуздук комитети тарабынан мындай кылмышкерлер аныкталып колго түшүрүлдү. Деген менен ири өлчөмдөгү баңгизатын алып өтүүдө көрүнүктүү Манас аэропортунун айрым кызматкерлеринин да тиешеси барбы деген суроо жаралбай койбойт. Жашака канча котором? Сум айлантырып коесуң. Жолдан которуп койдум, чекти алды сизге. Аны менен катар Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан кече 10 ноябрда коррупция менен 5 адам, анын ичинде бажы органдарынын жооптуу кызматкерлери, Соода өнөр жай палатасынын Баткен бөлүмүнүн жетекчиси, ишкерлер айыпталып камакка алынган. Аталган мамлекеттик кызмат адамдары узак убакыт бою иш жүзүндөгү салык базасын жана көмүрдү казып алуу иштеринде коңшу өлкөлөргө жасалма түрдө төмөн баада экспорттоодон келип түшкөн ашыкча пайда алуусун бажы жана салык органдарынан системалуу түрдө жашырууга колдоо көрсөтүп келген.
келгени тууралуу төгүндөлгүс далилдер алынган. Жыйынтыгында республиканын бюджетине жалпы суммасы 87 миллион 169 миң 537 сом болгон зыяндын орду толтурулду. Жогоруда айтылган маалыматтар Коопсуздук комитетинин акыркы бир жума ичинде коррупцияга жана мыйзамсыз иштерге каршы жүргүзгөн пландуу иштеринин жыйынтыгынын бир чети гана. Мамлекеттик кызматта иштеп, кара иштерге аралашкан кызматкерлер дээрлик күн сайын ачыкталууда. Аларга Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жеке өзү эскертүү берип, коррупцияга каршы күрөштүн экинчи этабы мындан ары аюусуз жүрөрүн жана мамлекеттик органдар жемкорлордон тазаланаарын белгилеген эле. Эч кандай мыйзам бузуучулукка жол бербейбиз. Биздин урматтуу президентибиз Саныр Кожоевич башында турган саясий команданын бүгүнкү күндө мамлекетибизде тартип орнотууга, мыйзамды орнотуп, мыйзамдуулук менен жашоого толук болгон саясий эрки жетет. Жана биз муну аткарабыз. Эгерде ушул мыйзамга баш ийбестен мамлекеттик мыйзамдарына каршы өздөрүнүн мыйзамдарын ойлоп таап, өздөрүнүн схемаларын ойлоп таап, коомдогу өздөрүнүн тартиптерин ойлоп таба турган кайсыл бир топтор чыга турган болсо, алар дагы бир жолу айтып коеюн, мыйзам чегинде жазасын алышат. Белгилей кетсек, караларга каршы күрөшүүнүн жыйынтыгында буга чейин Матраимов жана Көлбаевка байланыштуу 200дөн ашуун мамлекеттик кызматкер аныкталып, жумушунан бошотулган. Кара мафияларга байланышы бар дагы башка кызматкерлер ачыкка чыгаарын төрага Ташиев белгилеген. Эң кызыгы социалдык тармактарда Жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазов менен Женго каймана аты бар Кримтөбөл Кадыр Досоновдун сүйлөшкөнү тууралуу үн жазма тарап коомчулукта кызуу талкууну жаратты. Анда Кадыр Досонов Шайлообек Атазовго уюшкан кылмыштуу топтор боюнча маселе көтөрбөөнү эскерткен. Ал эми бул боюнча депутат өзү комментарий берген эмес. Мындан тышкары интернет желесинде министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин апасынын юбилейлик мааракесине катышканы тууралуу да видео тасма тараган. Мал сыяктуу болуп баратабыз да. Ошондуктан Таберик байке туура айтты. Кимелек мурун азыр кимбиздер. Бул боюнча президенттин маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков комментарий берип, Жапаров аталган тойго кошуна катары чакырылганын жана бул эски видео тасма экенин билдирген. Деген менен интернет колдонуучулары Акылбек Жапаров менен Көлбаевдин байланышы барбы деген суроону байма-бай беришүүдө. Гүлдана Мумунова, Майрамбек Абдибелал уулу, Регион телеканалы күндөмү жыйынтык программасы үчүн. Эми Кыргызстанда мачество же матроним деген түшүнүктөргө орун жок. Конституциялык сот балдардын документиндеги атасынын аты деген графага апасынын атын жаздыруу боюнча талашка чекит койду. Буга чейин коомчулукта кызуу талкуу жараткан матроним боюнча чечимин жокко чыгарды. Мындан ары бойго жеткендерге атасынын же энесинин атын тандоо укугу болбойт. Бир гана атасынын аты жазылат. Белгилей кетсек, Конституциялык сот быйыл 30 июнда активист Алтын Капалованын жарандык абалдын актылары жөнүндө мыйзамдын талапка жооп бериши текшерилсин деген арызын карап, жашы жеткендерге атасынын же энесинин ысмын алуу укугу болушу керектигин айткан. Ага ылайык, бала 18 жашка чыкканда өз каалоосу менен атасынын аты деген графага апасынын атын жаздырууга укугу бар экенин билдирген соң, Конституциялык сот коомчулуктун катуу сынына кабылып, ал тургай жамааты менен кызматтан кетишин талап кылгандар да чыккан болчу. Конституциялык сот өз чечиминен баш тарткандан кийин учурда коомчулуктун пикири кандай өзгөрдү? Алдыңкы материалдан байкап көрөлү. Мыйзамга ылайык ысымдар кыргыздын улуттук каада салты, ошондой эле совет доорунда калыптанган система боюнча ыйгарылып келет. Тийиштүү документте өз аты, фамилиясы жана атасынын аты жазылууга тийиш. Ошондой эле уулу же кызы деп да жазууга уруксат берилген. Бирок кийин Конституциялык сот 18 жашка чыккандан кийин бала атасынын же энесинин атына катталаарын өзү чечиши керек деген түшүндүрмө берген. Ал эми 9 ноябрда сот мачество, башкача айтканда матроним боюнча ушул жылдын жай айларында чыккан чечимин кайра карап чыгып, аталган документтен бойго жеткендерде атасынын же энесинин атын тандоо укугу болот деген бөлүгүн алып салды.
Белгилей кетсек, буга чейин Кыргызстанда 18 жашка толгон балдарга энесинин атына матроним катталууга жол ачкан чечим чыгарган Конституциялык сот катуу сынга кабылган. Ал Тургай жогорку кеңештин төрагасы Нурлан Шакиев Конституциялык соттун төрагасы бүт курамы менен кызматтан кетишин талап кылган эле. Ошол эле убакта жогорку кеңеш Конституциялык соттун чечимдерин кайра кароого президентке укук берген мыйзам долбоорун биринчи окууда карап кабыл алган. Ал коомчулук тарабынан да колдоого алынган. Biz жапай демократия деп демократияны бетибишке кармап алып ар кандай иштерди кылып атпайбы, батышчыл саясатчылар, батышчыл эмполор кээ бирлер. Анан бул деле ошонун бирөө да. Буга чейин деле өзүңөр билгендей жана площадьта гей парад кылып жүрүшкөн, жанагы музейде кылган жалаңач аял. Эми мына үчүнчү этабы булар ошо Конституциялык сот деген бул Кыргызстанда эң чоң жогорку чечим чыгара турган орган да. Ошонун ичине да кирип кеткен да булар. Ошол жака кирип кыргыздын салтына, наркына, мыйзамына, кыргыз элине булар диверсия кылып атат да. Булар экинчиден батыштын заказын аткарып атат да. Үчүнчүдөн кыргыз элди жок кылганы баратат да. Негизи ошол Конституциялык сотто чечим чыгарган Конституциялык соттун өзүн соттош керек да. Өзүн жаза алыш керек. Бул башкаларга сабак болуш керек. Конституциялык соттун бул чечими кыргыз коомчулугунда кайчы пикирлерди жаратып, талкууга жол ачкан болчу. Бири баланы апасынын атына каттатуу улуттук идеологияга каршы келет десе, экинчи тарап баласын бакпаган, аталык жоопкерчиликтен качкан эркектердин аты фамилияга берилбеши керек деп колдоого алгандар да болду. Мачество деген эми ким кааласа могут, наверное, лучше сделать двойную фамилию, да? Отца и матери, жалаң мачество болбойт го. Уккан эмес, сен биринчи жолу угуп атабыз. Көз карашым, эми каршымын мен. Ата бар жерде негизи андай болбош керек да. Кыргызда андай болгон эмес да. Мачествого деген, мне кажется, не стоит нам. Потому что у нас, как все-таки кыргызы, мы древний народ, у нас всегда уважаемый был отец, был дед, был, да, и мы всегда уважали своих мужчин. Мне кажется, отчество лучше будет, чем мачество. Я вообще против мачества. Караманча каршымын. Ата тек келебиз да биз. Ошондуктан атасынын эле фамилиясы бергени жакшы болуп калат. Биздин ата бабадан калган, жет атабыздан калган, бабалардан калган биздин салтыбыз бар да. Кыргызстанда балага ат коюу, ага фамилия ыйгаруу жарандык абалдын актылары жөнүндө мыйзам жана үй бүлөлүк кодекси менен жөнгө салынат. Кийин Конституциялык соттун чечиминен соң бул талаш талкуу кайрадан көтөрүлгөн. Ага улай мачествого мамлекеттик катчы, муфтият менен катар Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев баланы энесинин атына каттоого каршы экендигин социалдык тармактагы баракчасында билдирген. Мачествого жол жок. Аны ким кабыл алган болсо, өзү жокко чыгарсын. Бул менин жарандык позициям. Коомчулукта резонанс жараткан матрони маселеси тарыхчылар тарабынан да талкууга алынып, мындай учур кыргыздын эзелтен келе жаткан каада салт, үрп-адаттарына чыккынчылык катары сыпатталган. Кылымдарды карыткан кыргыз тарыхында ушул кезге чейин уул кыздарына апасынын атын же фамилиясын каттаган учур болгон эместигин белгилешет. Бул жиниккен коомдо ар кандай нерселерди чыгара берген ушундай өнөр болуп калды. Ошон үчүн бул пикир өзү дагы туура эмес пикир болчу. Биз канчалык азыр бүгүнкү күндө ааламдашуу доорунда жашап атсак дагы башкалардан еврей болуп кетебизби, африканец болуп кетебизби? Мына ошондо дагы биз өзүбүздүн салтыбызды, өзүбүздүн буга чейин карманган ушундай ыйык наркыбызды сакташыбыз керек. Ошон үчүн апасынын фамилиясына өтүү бул өтө эле мындай одоно десек болот. Мен мына тарыхтан канчалаган маалыматтарды көрүп жүрөм, архивдерди иштеп жүрөм. Бир дагы апасынын фамилиясына өткөн кыргызды кездештирген жокмун. Конституциялык соттун чечими акыркы жана ал даттанууга жатпайт болчу. Дегени менен аны кайрадан карап чыгууга дуушар болду. Анда балдардын документиндеги атасынын аты деген графага апасынын атын жаздыруу боюнча талашка чекит койду. Белгилей кетсек, Конституциялык сот 30-июнда активист Алтын Капалованын жарандык абалдын актылары жөнүндө мыйзамдын талапка жооп бериши текшерилсин деген арызын карап, жашы жеткендерде атасынын же энесинин ысымын алуу укугу болушу керектигин айткан. Ага ылайык бала 18 жашка чыкканда өз каалоосу менен атасынын аты деген графага апасынын атын жаздырууга укугу бар экени көрсөтүлгөн.
Окуя коомдо чоң талаш талкууларга жем таштап, андан кийин президент Садыр Жапаров Конституциялык сот жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоорду сунуштаган. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдубилал уулу, Регион, Бишкек. Таштандыдан ымыркай табылды. Зара ушаткан үчүн 8 балдар сабалды. Мындай жүрөк үшүткөн кабарлар социалдык тармактарда желдей тарап, коомдун кызуу талкуусуна жем таштады. 2 жашар 8 балдардын сабалганы үчүн 2 айга камалган келин интернет желесинде тепкиге кабылууда. Бир тарабы келинди жерден алып көргө, көрдөн алып жерге чаап жатса, бир тарабы анын таламын талашып, балдардын атасын күнөөлөп жатышат. Кандай болгон күндө да атайын адистер окуяга баа берип, күнөөлүүлөрдү издебей, көйгөйдөн чыгып кетүүнүн жолдорун караштыруу учурдун талабы. Ал эми Бишкектеги Таштанды чакасынан табылган ымыркайга Садыр деген ысым ыйгарылып, анын учурдагы абалы туруктуу экени айтылууда. Бишкекте аба ырайы өзгөрүп, суук түшкөн күнү жарык дүйнөгө келип, көзүн ача электе тагдырдын татаал соккусуна кабылган наристе төрөлбөй жатып, оор күндөрдү башынан кечирди. Энеси кандай шартта төрөдү ким билет, анысы аз келгенсип, жылуу төшөктө эмес, пакетте оролуп Таштандыда өлүм менен күрөшкөн бул ымыркайды баатыр деп айтсам ашыкча болбос. Кордолгон, ташталган, сабалган наристелердин темасын кесиптешим Гүлдана Момунова улантат. Элестетиңиз, дал ушундай таштанды салуучу урнага таштандын эмес, тирүү жанда кадимки ымыркайды таштап жатасыз. Андай болушу мүмкүн эмес дейсизби? Жок, тилекке каршы мындан бир нече күн мурда Бишкек шаарындагы дал ушул Элебаев көчөсүндө таштанды салуучу урнага кадимки жаңы төрөлгөн ымыркайды кара баштыкка салып таштап кетишкен. Аны жергиликтүү жай тургундар байкап калып, тийиштүү органдарга кайрылышкан. Узап бараткан жумада мына ушундай жан кейиткен окуя жалпы коомчулуктун назарын бурду. Таштандыдан табылган наристе жакынкы жердеги номер 1 төрөт үйүнө жеткирилип, тийиштүү медициналык жардам көрсөтүлгөн. Дарыгерлердин айтымында 2 килограмм 210 граммды түзгөн эркек бала белгисиз шартта төрөлгөндүктөн дене табы 28,4 градуска чейин түшүп кеткен. Карасак, кара пакетте баланын тону, анан кийин бир мындай пеленкага оролгон, баланы салып коюштур, кара баштыктын ичинде экен. Келгенде абалы оор абалда келген бала, дене табы түшүп кеткен, гипотермия деп коет. Бизде баланын өзүнүн дене табы 36,5-тен 37,5-ке чейин болуш керек. Необследованный ребенок, ошон үчүн анын бүт анализдерин баары алынып атат. Азыркы учурда антибиотик башталды, келген күндөн баштап эле антибиотик терапиясын баштап жатат. Азыркы учурда абалы удовлетворительная. Ал эми бул факт Октябрь райондук милициясынын журналына каттоого алынып, ыкчам тергөө иштери жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгында 21 жаштагы келин кармалып, Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Аталган жаран кылмыш жаза кодексинин 37-125 беренесине ылайык эненин жаңы төрөлгөн баласын өлтүрүүсү боюнча шек саналып жатат. Иликтөө жана ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Бишкек шаарынын Октябрь районунун ички иштер башкармалыгынын жана Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери тарабынан 2002-жылы туулган Асы аттуу жаран тергөө кызматына жеткирилип, тартипке ылайык Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Буга чейин маалымдалгандай, ымыркай номер 1 төрөт үйүнө которулган учурда абалы туруктуу. Жүрөк үшүн алган мындай жаңылык жалпы коомчулуктун кыжырын келтирди окшойт. Күкүк энеге карата ар кандай пикирлер айтылып, терс көрүнүштөрдү көзөмөлгө алууну күчөтүү керектиги белгиленүүдө. Аябай чоң күнөө болсо керек дейм. Бул туура эмес негизи. Башка варианттарын караса деле болмок алчы. Эгерде ушунчалык кутулам дей турган болсо, башка толтура варианттар бар. Ошону деле карастырса болсо. Допустим, азыр роддомго барсак, роддомдо толтура очередте тургандар бар. Жанакы бирөөгө зар, бирөөгө кор дегендей эле зар болгондор толтура азыр. Анан контролдоп туруш керек, ата-энелер эми баягы менин кызым мындай эмес, андай эмес деп эметпей, контролдоп туруш керек ар дайым. Контролду катуу кармаса, тартипти катуу кармаса, аябай жакшы чыгат, антип таштабайт. Бир эле аялдар эмес, кыздар эмес, эркектер да күнөөлүү да. Эркектер жашынакай кылып, кыздарды эметип, оанда ошол кылмышты кылгандан кийин, эркектер да ошону эметиш керек, мойнуна тартып, аял кишини, кыздарды багыш керек да. Жашоо турмуш бардыгы эле түрткү болуш керек. Анан ошонун бардыгын ошо баладан чыгарыш бул мен үчүн туура эмес да. Бала бул жерде күнөөсү жок да, күнөөсү наристе.
Коомчулукта буга чейин да төрөгөн баласын жашыруу максатында одоно иштерди жасаган учурлар катталган. 2021 жылы октябрь айында Аламүдүн бир кичи районунун аймагында баштыкка салынган ымыркай жансыз абалда табылып, Ош шаарында жана Нарын облусунда да ымыркайларды таштап кеткен учурлар болгон. Мындан тышкары 2 жыл мурда Жалал Абадта дааратканага ташталган ымыркай да куткарылган. Мындай окуяларда айыпты бир гана энеге же аял кишиге жүктөөстөн тыйындын экинчи жагын кароо керектиги да айтылууда. Өзүнүн өмүрүн берип аткан баланы уруп калып аткан болсо, таштап калып аткан болсо, андага жүйөлүү себеп бар. Ага баарыбыздын салымыбыз бар. Ошон үчүн кыргыз элинде башка да эмес, кайсы элде жүдөө көрсөң айыпты, ошол элдин эркегине кой айыпты дейт. Бул жерде мен кимдир бирөөнү күнөөлөгүм келген жок. Кайсы бир көйгөйдө ошол нерсеге жеткирүүчү шарттар болгондугун түшүнүү менен кабыл алмайынча, бизде ушул жек көрүүлөр, сыноолор, анан жаман негативдүү маалыматтын таралышы жана ошону сындаган дивандык эксперттер көбөйө берет. Коом активдүү болуш керек. Ар кимиси өзүнүн жоопкерчилигин сезе жана издей билген коомдо зомбулук анан негатив аз болот. Белгилей кетсек, Таштандыдан табылган кызыл эт ымыркайдын энеси кандай шарттан наристеден баш тартканы боюнча толук маалымат ачыктала элек. Эң башкысы төрөт үйүнүн дарыгерлери ымыркайдын абалы күндөн күнгө жакшырып баратканын айтып, келечекте эл жүгүн аркалаган эр болсун деп өлкө жетекчиси Садыр Жапаровдун ысымын ыйгарышканын маалымдашты. Баарыбыз кеңешип, биздин президентибиздей акылдуу, эстүү, ошо президенттей болгон жакшы кыргыздын жигити болсун деп ошондой ат койдук. Бул баланын өмүрү узун болот деп ойлойм. Акыркы жылдары ымыркайларга жашы жете элек жеткинчектерге карата ата-энеси, жакын туугандары тарабынан зордук, зомбулук көрсөткөн учурларда социалдык тармактарда желдей тарап жатат. Маселен, 8 ноябрда Ош облусунда 21 жаштагы келин өзүнүн 2 жашар эгиз кыздарын заара ушатып койгондугу үчүн айоосуз сабаган. Жыйынтыгында Ош милициясы тарабынан топтолгон материалдардын негизинде эгиздердин апасы 2 айга камакка алынган. Ал эми наристелер атасынын кароосуна өткөрүлгөн. Колун карачы, уже мону уруп атканыңан эметти мен көрдүм го. Мурдуга чаптың мына. Мурдуга чаптың, карачы могу баланы. Социалдык тармактарда эненин кармалышы боюнча түрдүү пикирлер жазылып жатат. Айрымдар буга алсыз наристелерди урган энени күнөөлөсө, кээ бири коомду аң сезимди оңдоо зарылдыгын, келиндин абалын сүрүштүрүүнү белгилешкен. Мындан улам Акыйкатчы институтунун адистери келин менен жоолугуп, анын психологиялык абалы начар экенин аныкташкан. Кичинекей жашында эле өзү апасыз калган экен. Кийин өтүп эле бир аз өткөндөн кийин эле атасыз да калып калган. Ошондон кийин баягы туугандардын, жакын туугандардын колунда өсүп, ата эне мээримин көргөн эмеспи, балким ошондон болду. Дайыма эле ушундай балдарга карата зомбулук негизинен ата энесинин өзүнүн мындай аң сезиминен деп ойлойм да. Ата энесинин мээримин көрбөсө, экономикалык абалы оор болсо, анан баягы билим деңгээли дагы өтө төмөн дегендей, ошондой нерселер мындай окуяларга алып келип атат да. Белгилей кетсек, Кыргызстанда балдарга карата зордук, зомбулук токтобой жатканын буга чейин мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов билдирген. Ал келтирген маалыматка караганда 2021 жылы өлкө аймагында 254 жаш кызды мажбурлап никеге тургузуу фактысы катталса, ал иштердин 84% кылмыш курамы жок деген негизде жабылып калган. Андан тышкары 118 бала сексуалдык мүнөздөгү зордукка кабылып, ур токмокко алынган, 264 балага коргоо ордери берилген. Гүлдана Мумунова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион телеканалы күндөмө жыйынтык программасы үчүн. Мына ушундай ойго салчу материалдар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Күндөмө жыйынтыктын акыркы кабарлары Регион телеканалынын социалдык тармактардагы баракчаларында да жайгаштырылды. Студияда мен Азамат Абдиев болдум. Кайрадан бир аптадан соң көрүшкөнчө аман туруңуздар.